Билим кайда болсо бийиктик ошондо. Ар бир үй пайдубалсыз курулбагандай эле ар бир окумуштуу алгачкы билимди алмайынча окумуштуу боло албайт эмеспи? Аны эмесе сөз башынан болсун. Аксы районунун Жаңы Жол айылындагы номер 10 Жоробек Мамытбеков атындагы жалпы билим берүү орто мектеби. Мектептин тарыхы 1930-жылдарга таандык. Жылдар өтүп, заман өзгөрүп, жерлерде мектептер курулуп, анын катарында Мамытбеков мектеби эң алгач ленинчил жаш орто мектеби болуп негизделип, алгачкы бөлүгү 1964-жылы толугу менен аяктап пайдаланууга берилген. Кийинчерээк номер 10 Жоробек Мамытбеков мектеби болуп аты өзгөртүлгөн. Мектеп жалпы 3 корпустан турат. Мектепте 30 класстык бөлмө, 1 компьютердик, 1 электрондук кана, 2 лабораториялык бөлмө. Нурболотов Айталы атындагы тарых музейи. Ашкана жана спорттук залы бар. Учурда Кубатбеков Ашым агайдын жетектөөсү менен 60 мугалим эмгектенүүдө. Жалпы 847 окуучу билим алууда. Мугалимдердин 95% жогорку билимдүү. Дээрлик 40% билим берүүнүн мыктылары. 2 мугалим Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасы менен сыйланган. Мектеп 59 жыл ичинде урмат сыйга ээ болуп, келечек ээлерине билим тарбия берип, эл керегине жараган чыгаан инсан, мекенчил бүтүрүүчүлөрдү тарбиялап чыгарууда. Мектеп жетекчилиги билим берүүнүн жана тарбиялоонун заман талабына ылайык актуалдуу маселелерин планга коюп, билим сапатты өстүрүүнүн жана татыктуу тарбия берүүнүн үстүндө иш алып барышат. Билим сапаты 52% түсөт. Ошондой эле ПИЗа 2025-ке даярдыкты күчөтүүнүн алкагында ар бир предметтик мугалим ПИЗа форматындагы маселелерди сабактарында үзгүлтүксүз колдонуунун үстүндө иш алып барышат. Мугалимдер тренинг, семинар, вебинарларга катышып, санариптик сабаттуулугун көтөрүп окуучуларга билим тарбия берүүдө. Келечек үчүн билим берүү долбоор аркылуу каржыланган компьютерлер, проекторлор, STEM предметтеринде активдүү колдонулуп жатат. Окуучулардын жалпы функционалдуу сабаттуулугун текшерүү максатында компьютердик тестирлөө пландуу жүргүзүлүүдө. Башталгыч класстарынын мугалимдери ЮСАИД тарабынан уюштурулган окуу керемет долбоорунун негизинде окууларга активдүү, үзгүлтүксүз катышып, жогорку деңгээлде усулдук чеберчиликке ээ болушту. Мугалимдин ишмердүүлүгүнөн асыл ой, бийик идея, максаттуулук жаралат эмеспи? Ал эми ишмердүүлүк билим тарбия берүүдө ийгиликке жеткирет. Өз кесибин сүйүүдөн, изденүүдөн, кызыгуудан ийгилик жаралат. Мектептин билим берүүдөгү негизги көрсөткүчү олимпиада эмеспи? Олимпиаданын көрсөткүчтөрү мектепке бир топ ийгиликтерди алып келди. Окуучуларыбыз көбүнчө физика жана химия предметтеринен олимпиаданын аймактык, райондук, областтык, республикалык турларында, кези келсе эл аралык, дүйнөлүк, Азия аралык олимпиадалардын катышуучуларынын катарын толуктоодо. Атап айтсак, 2017-18 окуу жылында физика предметинен Умарова Сүйүн эжеке даярдаган Сыдыков Эрназар аттуу окуучубуз республикалык олимпиадада 1-орунду ээлеп, Өзбекстандын Фергана шаарында өткөн Азия мамлекеттери арасында өткөн эл аралык олимпиадада 4-орунду ээлеген. Ушул эле жылы Алтынбек уулу Элмирбек республикалык олимпиаданын катышуучусу болгон. Ал эми 2019-2020 окуу жылдарында физика предметинен Алиева Айдай,
республикалык олимпиададан 1-орунду ээлеп, ал эми эл аралык олимпиадада 5-орунду ээлеген. 2020-2021 окуу жылында Надырбекова Жена Эмежикке даярдаган Алмазбек кызы Айганыш республикалык олимпиададан 1-орунду ээлеп, көптөгөн диплом, сертификат жана сыйлыктардын ээси болгон. 2021-2022 окуу жылында физика предметинен Идрис уулу Шеримкул республикалык олимпиадада 1-орунду ээлеп, Фергана шаарында өткөн Азия эл аралык олимпиадасынын катышуучусу болуп, диплом, сертификат жана көптөгөн сыйлыктардын ээси болгон. Ал эми 2022-2023 окуу жылында физика предмети боюнча Казымкулова Бактыгүл республикалык олимпиадада 2-орунду ээлеп, Германияда өткөн дүйнөлүк олимпиадада 56 мамлекеттин ичинен 5-орунду багынтып келген. Ушул эле жылы математика предметинен Акылова Тургунбежикке даярдаган Алиева Айназик республикалык олимпиадада 2-орунду ээлеп, диплом, грамоталар менен сыйланган. Ал эми химия предметинен Абдыкадырова Мадина олимпиаданын райондук турунан 1-орунду ээлеп, областта активдүү катышуучу болгон. 2023-2024 окуу жылында физика жана химия предметинен Үркүнбаева Нуржанар жана Коконбекова Айдай областтык олимпиаданын активдүү катышуучулары болушту. Ал эми улуттук олимпиаданын 3-апрелинде боло турган 4-туруна жолдомо алышты. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча да окуучуларыбыз жыл сайын жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөтүүдө. Албетте бул мугалимдердин сапаттуу билим берүүсүнүн натыйжасы. Талыкпай эмгек кылсаң, тарыхта изин калат демекчи, биз бул кесиптештерибизге дагы да ийгиликтерди багынтууга чын жүрөктөн тилектешпиз. 2021-2022 окуу жылында жылдын мыкты мугалими кароо сынагына тарых мугалими Көчкүнбекова Ойгүл эжекке катышып, райондук турда 1-орунду ээлеп, областтык турга катышып келди. Диплом, сыйлыктар менен сыйланды. Мектеп тарабынан ыраазычылыктар айтылды. Ата-эне мектеп бириксе, балдарда болот келечек демекчи, мектепте Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан бекитилген ата-энелер мектебинин программасынын негизинде берилген темаларга ылайык ар бир класс жетекчи ай сайын сабактарын өтүп турушат. Бул программанын негизги максаты ата-эне менен мектеп биргелешип, бала тарбиялоо жана билим сапатты өстүрүү. Өз учурунда бала тарбиялоодо, билим сапатты өстүрүүдө жыйынтыгын берет деген ишеничтебиз. Көп түкүрсө көл болот демекчи, мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоодо ата-энелердин кошкон салымы абдан зор. 2020-2021 окуу жылында 1 миллион 200 миң сом өлчөмүндө кабинеттердин ичин оңдоп түзүп, терезелерин алмаштырып, окуучулардын жагымдуу шартта, жагымдуу жайда окуусуна шарт түзүп беришти. Алар үчүн мектеп жетекчилиги тарабынан ыраазычылык каттар берилди. Ушул эле жылы STEM гранттын жана Жаңы жыл айыл өкмөтүнүн өздүк салымы менен 3 миллион сом өлчөмүндө мектептин 2-корпусунун чатыры жана терезелери алмашылды. Ал эми Арис долбоору тарабынан 2 миллион 500 миң сом өлчөмүндө мектептин ичине заманбап ички ажаткана курулуп пайдаланууга берилди. 2023-2024 окуу жылында Өнүктүрүү фонду тарабынан 2 миллион 600 миң сом өлчөмүндө мектептин 1-корпусунун чатыры толугу менен алмашылды. Акыркы 3 жылда мектепке жалпы 9 миллион 300 миң сом өлчөмүндө инвестиция тартылды. Ушундай ооз каларлык алгылыктуу жумуштар жасалып жаткандыгы, албетте бул мектеп жана андагы окуп жаткан окуучулардын
жаркын келечек үчүн. Мына ушундай ийгиликтердин аркасы менен 2021-22, 2022-23 окуу жылдарында Жалал Абад областындагы мыкты мектеп сынагынын жеңүүчүсү болдук. Андыктан биз мугалимдер заман талабына ылайык жаңыча усулдар жана технологиялар менен жагымдуу атмосферада билим берүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз. Биз эмгек жамааты мындан арада 5 жылдык өнүгүү планыбыздын негизинде иш жүргүзүп, жакшы жыйынтык көрсөтөрбүз деген ишеничтебиз.